Бизге дагы жаңы аппарат келди. Энергетический биологический аппарат для восстановления здоровья деп аталат. Бул Кытай медицинасынын теориясы негизинде жасалган. Билесиңер, Кытай медицинасы менен западный медицинасы аябай айырмасы чоң. Кытай медицинасы бүт оорулардын келип чыккан өзөгүн тамырын изилдейт. Мисалы башыңыз ооруп атса, эмне себептен ооруп атат деп ошонун өзөгүн изилдейт. Ошондой эле бул деле биздин бул эмне кылат? Өзүнө бул 6-7 түр массажды камтыган. Bunun кубаттуулугу 4000 Гц. Ошон үчүн сизге терең жетип, сүйүңүзгө чейин жеткирип берет. Именно ушул аппаратка арналган бизде крем бар. 50 түр дары чөптөн жасалган кремибиз ушул аппарат экөөсү комплексно иштеп, аябай жакшы жыйынтык берип атат. Ушул биздеги 50 түр дары чөптөн жасалган кремди колдонуп, сиздин денеңизге жете турган жерге булчуңдарыңыздан сүйүңүзгө чейин жеткирип берет. Бул өзүнө ийне сайганды, гуаша, палочный массаж, ручной, огненное лечение, точный массаж, лимфодренаж баарына камтыган. Өзүнүн ичинде ошончо функциянын баарысы бар. Бул менен биз кандай ооруларды аяктырсак болот? Баш оорудан баштап, бессонница, баш оору, плексит, остеохондроз, бел оору, грыжа, мастопатия, аялдардын, эркектердин бүт оорулары, простатиттер, бесплодие, миома болуп аткандар, бел бут оорулар, муун оорулар, колдору буттарын көтөрө албай, буттары баса албаган шишиктер баарын дарылайбыз. Бунун өзүнүн дагы противопоказаниясы бар. Давление 160-тан ашкандарга болбойт. Денесинде темир, стенд, атылган сетка, искусственный сустав тургандарга жасаганга болбойт. Кичинекей балдарга, 10 жаштан ылдыйкы балдарга болбойт. Бала эмизгендерге, боюнда барларга, месячный келип аткандарга жасаганга болбойт. Ошондой эле жакынкы арада чоң операция болгон болсо, жүрөгүнө, бооруна, кайсыл жерине чоң операция болсо жасаганга болбойт. Ичинен кровоизлияние болсо, мээсине, башында, ички органдарына, каягында кровоизлияние болгон болсо, аларга жасаганга болбойт. Онкология болуп ооругандарга да болбойт. Ошон үчүн буну алып атканда дагы өзүңөрдүн давлениеңарды ченетип алып, анан алыш керек.